Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар элдин көйгөйлөрүн көтөрүүдө. Алсак азыркыда учурда эмне себептен авиабилеттердин кымбатташы, мектеп, медицина көйгөйү кызуу талкууга алынууда. Буларды чечүү жолун биздин депутаттар өкмөткө жолдоду. Жалпы ушул биздин социалдык тармакта да коюлуп аткан маселе Россияга болгон билеттин баасы. Мунун көпчүлүк мына биздин вице-спикерибиз дагы маселе көтөрүп өкмөткө тапшырма берген. Бирок такыр жылган жок да ушул маселе ордунан. Мен анализдеп көрсөм, жумасына Бишкектен 40 рейс учат экен, Оштон 49 рейс Россияга каратаган. И баалары өтө жогору. Биздин жергиликтүү авиакомпаниябыз Бишкектен жумасына 2 жыл учат экен. Жергиликтүү авиакомпаниянын баасы эң арзаны ушу биздин авиакомпания болот. Бирок ал жумасына 2 жыл учкандыктан бардына билет жетпейт ал жерде. Бул россиялык авиакомпаниялар мындай бир толук бизнес немеге өтүшүптүр да. Себеби анализ кылып көрсөк, мына мен атайын тактадым. Ташкенттен Москвага учканга 23 миң сомдон 27 миң сомго чейин экен. Алматыдан 17 миң сомдон 47 миң сомго чейин. Душанбеден 33 миң сомдон 42 миң сомго чейин. Бул февралдын жарымына чейинки баалар, бул атайын заказ берип көрдүк да. Бишкек Стамбул 10 миң 11 миң сом, Бишкек Дубай 14 миң 24 миң сом. Биздики болсо бизден учкан билеттердин баасы эң арзаны 35 миң сом, кымбаты 83 миң сом. Ушул орто ойноп атышат да. Бул демек биздин Кыргызстандын жарандары коңшу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан биз 2 эсе 3 эсе бай экенбиз. Буну жолго коюу өкмөттүн колунда. Буга тез арада өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүп, керек болсо ошол монополияга каршы агенттик иштеш керек бул жерде. Мына маселе айтып атышат, жанагы основание деген чыккан. Муну эми биз өзгөртө албайбыз. Бул Роспотребнадзордун талабы. Бирок муну ушуну деле сүйлөшүү жолу менен тактап, ПЦР анализ тапшырганды калтырып, албетте пандемия болуп турат азыр. Өкмөттүк деңгээлде ушул өкмөт башчылары сүйлөшө турган иш экен да бул. Бул тез арада көңүл бурбаса, азыр ушул жаз жакындаган сайын, мына азыр февраль келет. Көпчүлүк жарандарыбыз мына былтыры пандемия убагында 200 миңден ашуун адам кайтып келген. Ошолордун көпчүлүгү кайра жумушка барууну каалап атышат. Буну биз өкмөт жөнгө салып бериш керек. Саламатсызбы? Азыр ар кандай маселелер сатында сиз кандай көйгөйлөрдү көтөрүп кеттиңиз эле? Бүгүнкү ар кандай маселеде 2020 жылдын 13 ноябрында жерди трансформациялоо боюнча мыйзамын аткарылышы боюнча көтөрдүм. Себеби бул мыйзам канча жылдан бери элибизге керек болгон. Өзүңүздөр байкагандай, бул мыйзамды комитетте канча талкууладык. Жогорку Кеңештин отурумунан дагы 2 жолу кайра аркага тартылды. Бирок 3 окуудан өткөзүп, 13 ноябрь күнү президент Садыр Жапаров кол койду. Себеби деген мен Садыр Жапаровка азырда ыраазычылык билдирип кеттим. Себеби ал өз жеринен барып таанышып, элдер менен жолугушуп, ошол жерде кандай маселелер болуп атканын баарын көрүп, бул мыйзамга тез чечкиндүү вето койбостон кол коюп ишке ашырды да. Анан бирок ошол эле убакта мыйзам кабыл алынды, бирок өкмөттөн эч кандай кабар жок. Себеби деген 18-жылы 2-августта ушундай эле мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамдын негизинде 512-токтом кабыл алынып, ал 13 миң гектарга жакын жерди трансформациялоого мыйзамдаштырылган да. Анан бирок ошол эле убакта 2 жылдын ичинде болгону 4,5 миң гектар жер гана трансформацияланды да. Анан эми азыркы мыйзамга өкмөт эмнегедир жаңы баягы өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп, баягы ээсинен кайра алуу жолун киргизебиз деп атат да. Ээсинен жерди кайра алуу механизми эч кандай мондай нормативдик укуктук акттарда көрсөтүлгөн эмес, эч жерде жазылган эмес. Буну түзүү үчүн дагы убакыт кетет. Анан мыйзамга кайрадан өзгөртүү киргизүү үчүн дагы убакыт кетет. Ушунча жылдан бери 5-10 миң сомдон квартирага төлөп жашап аткан элдер эртең дагы митингге чыгышат.
өкмөт жакшы чечимдерди кабыл алып ишке ашат деген ойдомун. Саламатсызбы, сиз бүгүн ар кандай маселелер саатында социалдык объектилер боюнча бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп кеттиңиз. Ошолорго кенен токтолсоңуз. Биздин мамлекетте эмес социалдык объектилерди салуу боюнча көптөгөн тоскоолдуктар болуп атат да. Эң биринчи эле мынакей трансформация маселеси. Bizde men бүгүнкү көтөргөн маселе жеке жаран өзүнүн менчик жерин берип, жаңы мектеп салып алгыла десе, 3 жылдан бери ушул трансформация маселесин өкмөт тоскоолдуктар менен ишке ашыра албай келатат да. А жерде окуучулар авариялык мектепте окуп жатканы менен эч ким эсептешкен жок. Мына ушул максатта мен ошону тездетүү, жолдордун иштеп чыгуу маселесин көтөрдүм. Экинчиси, ошол жердеги жердин сельхозпотеря деп коебуз, возмещениясын төлөө боюнча чоң сумма бар. Бир эле ошол 1 гектар жерге, 1,5 гектар жерге 1 миллион 200 миң сом төлөш керек экен. Биздин бүгүнкү шартта жергиликтүү бийликтер бардыгы дотацияда отурганга байланыштуу биз мамлекеттин эсебинен мектеп салуу жүрүп атса, биз кайра төлөтпөй ошону биз жардам беришибиз керек. Бул ушул жолдорду мен көтөрүп чыктым да. Анан эми бул бюрократияны азайтып, трансформацияны тездетүү боюнча жоболорду иштеп чыгып, жергиликтүү бийликтерге берип, жол болсо соц объектилерге ошону тоскоолдук токтотуу маселесин мен көтөрдүм. Саламатсызбы, бүгүн сиз ар кандай маселелер саатында мөөнөтүнөн өтүп кеткен тамак аштарды көзөмөлгө алуу, Борбор калаадагы аба ырайынын абалы боюнча маселе көтөрдүңүз. Ошолор боюнча кенен айтып кетсеңиз. Мына биз көрүп атабыз, бир топ ушул журналисттик иликтөөлөр жүрүп атат. Өзгөчө жана бир Нисахар деп коет экен, ошол жаран атайын складтарга барып, ошол жерден иликтөө жүргүзүп көрүп, бир топ продуктылар, мындай өзүбүздүн балдарды жей турган печенье деп коебуз, конфет деп коебузбу, айтор керек болсо дарыгерлердин дагы, дары-дармектердин дагы мындай суроо өтүп кеткен нерселер көп келип атат да, акыркы учурлардачы. Биздин ушул Кыргызстаныбыз көпчүлүк ушул ишкерлерге Кыргызстанга суроо өтүп кеткен нерселерди ала берет экен, аларга сатса боло берет деген бир кандайдыр бир түшүнүк пайда болуп калды да. Буну биз сөзсүз түрдө жокко чыгарышыбыз керек. Анткени бунун алкагында бир канчалаган биздин организмибизге, ден соолугубузга, биздин балдарыбызга кандай гана зыяндар келип атат да. Мына ошону өтө белгилеп кетип атабыз, анан айтып атабыз, ташыма берип атабыз. Сөзсүз түрдө ошол иликтөөлөрдүн алкагында артына түшүп, аны сабак катары, башкаларга сабак катары жоопкерчиликке тартып, отургуза тургандарды отургузуп, катуураак бир чара көрбөсө болбойт. Анткени кайсы жерге барбайли, кайсы магазинге кирбейли, ошол суроо өтүп кеткен нерселерди бизде жөнөкөй эле мындай нормалдуу катары эле сатып атат да. Ошого биз сөзсүз түрдө көзөмөл кылып, анан буну жокко чыгарышыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе смог маселеси. Мына Кудайга шүгүр 15 күндөн бери бизде шаарыбызда мындай смогтун азайышын байкап отурабыз. Көрсөткүчтөргө карап көрсөк, биз мурдагыдай биринчи орунда эмес, эң кир шаарлардын анан 30-орунга бир түшүп калыппыз. Бул жакшы жагы. Ал эми эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне түрткү болду? Эмне үчүн азыр ушул смог токтоп калды деген суроону отура бербей, азыр анализдеп, ошол өкмөт караш керек да. Мына бир топ маселелерди айтып атты эле. Буну баардыгы машинелерден 80% машинелердин алкагында деп элге оодарып атты эле да. Андай эмес, мен көрүп атабыз, 15 күндөн бери машина токтоп калган жок. Машинелер кандай жүрсө ошондой жүрүп атат. Демек, бул жерде дагы башка ошол биз айтып аткан тест маселеси, биз айтып аткан жанагы частный немелерде көмүрдүн жагылышы, демек бул дагы өтө чоң өзүнүн салымын келтирип атат да. Ошонун алкагында айтып атабыз, мына кийинки жылы дагы ушундай болбош үчүн ушул отопительный сезондо 3 айда биз тестибизди газ менен жагайлы. Анан ал жерде баасы накты баасы чоңураак болуп калат, бирок аны элге оодарбай, ошону субсидирование кылайлы дагы, бирок ушундай жакшынакай абада, жакшынакай ден соолук чындап жакшы жашай турган мындай шартты түзүп бериш керек деген маселени көтөрүп кеттик. Саламатсызбы, бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз токтогул кесине тиешелүү бир көйгөйлөрдү иргеп өттүңүз, ошолорго токтолсоңуз. Токтогул кези боюнча биздин коллегалар ар кандай маселелерди айтып калган үчүн байланыштуу мен да айттым. Себеби дегенде пленарлык заседанияга токтогул кезиндеги суунун астыгынан келип чыккан көйгөйдү карайлы деп чакырып карайлы угалы деген сунуш болуп калды. Мен аны просто оңдоо иретинде эле фамилиясын айткан жокмун, оңдоо иретинде айтып атам коллегаларгачы. Негизи прямой мындай көйгөйлүү маселе болсо прямой эмеге пленарка чыкпайт. Бул комитетке берилет. Биринчи протоколдун тапшырма комитетте каралып, если ушунчалык чечилбеген маселе болсо, анда пленарный заседанияга алып чыгабыз да. Ошо негизде айттым. Себеби дегенде
Биз профилдүү тармактык комитет бүгүнкү күндө Токтогул кезинде маловодье деп коет, суунун аз келиши боюнча канча суу келип атат, ошого байланыштуу канча генерация болуп атат, канча ток чыгарып атат, канча потребление болуп атат, колдонулуп атат, анын баарын так билебиз. Бул кереги деле жок. Аны алып чыгып, аны интернетте караса деле күнүгө маалымат бар, суу канча келип атат, канча расход болуп атат. Ошон үчүн аны мен оюмду айттым. Бул пленарияга, жогорку кеңешке алып келип, аны талкуулоонун кажети жок. Ал деген комитетте каралыш керек. Же болсо ар бир кызыктар адам болсо, аны интернетке кирип эле өзү карап канча суу келип атат, бүгүнкү күндө канча Токтогул кезинде кандай көйгөйлүү маселе бар, аны угуп билип алса болот дедим. Сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Эгерде сиздерди расмий түрдөгү саясий жаңылыктар кызыктырса, биздин кеңеш KG сайтыбызга кирип маалымат алып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.